Ачык айыңдылыктар максат кураштырган трактор менен картошкаларын каздырып, көрөк кетменди унута баштады. Аянты 20 сотук огороттогу картошканы казууга 500 сом төлөсө болду. Калганын максат 2 саатта казып берет. Заказ түшүп эле 3 күн болду. Өзүм тияк жумуштан бошоп чыгып келип, 3 күндөн бери үстүнөн түшө элекмин. Максат кичи тракторду өзү айдап жүргөн Жигули автомашинасынын тетиктеринен жана электр энергиясын чыгаруучу кадимки генератордун моторун кошуп кураган. Ал көптөн бери кыялданып жүргөн оюн ушул жылдын жаз айынан баштап ишке ашырууга киришип, күзгө даяр кылды. Кышында ой келди, жасасамбы деп. Жасында машинени чачтым, интернетти карадым. Күнүнө кечинде интернет болуп калды күнүн. Күндө бирдекесин кылып коюп, шашпай жасадым да бирок. Өсү деле бат эле бүтүп калчу окат эмес экен. Эми трактордун пайдасын көргөн жердештери анын тапкычтыгына кубанып, айрымдары машинасын тракторго айлантууга ниеттенип турушат. Бала мына быйыл алып чыкты. Быйыл буюрса жакшы, мына түптөп да берди, эми казып атабыз. Балага Кудай өмүр берсин. Максат болсо айылдыктардын кара жумушун жеңилдеткен кичи тракторго өзү алымсынбай турат. Анын кыялы тоо ташка чыгып, тоолуу жерде чөп чапкан, жер казган чоңураак жана ийкемдүү трактор куруу. Айрым тургундар жылдап акча чогултуп, башка өлкөдөн трактор сатып алып, кийин бир жери бузулса кошумча тетик издеп, убара болгончо максатка көмөктөшүп, жаңы техника жасасак болчудай деп жолун издеп жатышат. Ал эми максат айылдагылардын кара жумуштарын жасап, убараны азайта турган техника жасаса неге болбосун деп интернеттен ыкмаларды издеп жүрөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.